Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программанын жүрүшүндө акыркы суткаларда болуп өткөн кылмыш, кырсык жана мас абалында унаа башкарып, жол эрежесин одоно бузган айдоочулардын кылык жоруктары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы ар жуманын дем алыш күндөрү Борбор калаанын көчөлөрүндө атайын рейдтерди жүргүзүүнү улантып жатат. Бул жолу дагы унааны мас абалында башкарган ондогон айдоочулар колго түштү. Андан сырткары авто бейбаштык кылгандардын адаттан тыш аракеттери шаардыктардын гана тынчын албастан жол сакчылары үчүн түмөн түйшүктү жаратып жатат. İçinde iğnesi birlemesine gelip Yok men sizge вот buyakka kirgizip koyula deydi. Men Zdrav'tan gelgen deydi. Yok. Men koluma Жол коопсуздук кызматкерлери баштаган рейдтин алгачкы мүнөттөрүндө эле Борбор калаанын көчөлөрүндө жол эрежесин одоно бузуп бараткан мынабул автоунаанын ээси көзгө илинди. Көрсө рульда 14 жаштагы өспүрүм экен. Ал машинага болгон дос балдарын салып алып, шаарды аралап жүрүшкөн. Жол коопсуздук кызматкерлери айдоочуга карата тиешелүү чараларды көрдү. Атайын рейдтик иш-чаралар менен иш аткарып, Панорама жактан Honda автоунаасын токтотконбуз. Ичиндеги айдоочу жашы жете элек, айдоочулук күбөлүгү жок. Баш ийбей качты. Эмне себептен качты? Сендейлердин айынан канчалаган жол кырсыктар адам өмүрлөрүн алып атат, я. Уялбайсыңбы? Кылган ишиң үчүн өкүнүп атасыңбы, өкүнгөн деле жоксуңбу? Экинчи мындай кылбай жүрөсүң. Ата-энеңди чакыр. Burada urдап чыгып тур машина. Урдап чыгып тур. Тиешелүү протоколдор түзүлүп, машина айыптыроо кетет. Жаш балдар унаа башкарып, анын кесепети жол кырсыктарына алып келип жатканы көйгөй болууда. Мына бул сиздер көрүп турган унаа жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Убакыт түнкү саат 11:12 болчу. Алгач айдоочу өз күнөөсүн мойнуна алган жок. Бирок анын кыймыл аракети мыйзамга каршы болгонун кызматкерлер түшүндүргөндөн кийин гана күнөөлүү экенине ынанды. Ага карата тиешелүү протоколдор толтурулду. Айдоочуну 6 микрорайондон Каралаева көчөсүнөн текшерген учурда спирт ичимдиги жыттанганынан алып келип текшердик. Мастыгы такталды. Азыр автоунааны айыптарга токтотуп, дальше протоколдор түзүлдү. Дальше сотко өткүзүп беребиз материалды. 1 март күнү түнкү саат 1-2 чамасында Бишкектин Борбордук көчөлөрүндө жол кырсыгы катталып, Абдрахманов көчөсүндө Honda Accord жана Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаалар сүзүшкөн. Эки машинанын тең ичинде айдоочулары жаш балдар болушкан жана алар катуу ылдамдыкта келе жатышкан. Эки унаанын тең айдоочулары ооруканага жеткирилип, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кеч кирээри менен эле Бишкектин көчөлөрү мас айдоочуларга толот. Акыркы күндөрү мындай көрүнүш адатка айланып бараткандай. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы рейдке чыгаары менен эле колго түшкөн мас абалындагы айдоочуларды Республикалык наркология борборуна алып келе башташты. Наркология борборунда болсо мындай көрүнүш кеч киргенден таң атканга чейин уланат. Ал эми 1 март күнү түнкү саат 2:04 чамасында мына ушул унаа шектүү катары токтотулган. Азыр машина ээсинин кылык жоруктары боюнча тартылган видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Март болду менен саат 4:30 село Көкжар Панорамадан BMW автоунаасын токтотконбуз. 34-кузов. Текшерген убалда
водительдин оозунан спирттин жыты келип, бул да накылга алып келгенде ичкендиги тастыкталды. Тийиштүү протоколдор түзүлөт. Айып короого келдик. Милициянын кайгуулуу кызматы менен бирге өткөрүлүп жаткан рейд учурунда унаа башкарып бара жаткан мына ушул кыздын адаттан тыш кыймыл аракети жол коопсуздук кызматкерлеринин көзүнө илинди. Айдоочунун унаасы Бишкектин 12-кичи районунан токтотулду. Убакыт түнкү саат 2 болчу. Бул айдоочу кыз дагы рульга спирт ичимдигин ичип алып отурду деген шек менен токтотулган. Токтотулган маалда рульда азияттуулуктун эжекке бар болчу экен. Көздөрү кызарып калыптыр кичине. Андан кийин биз бияка алып келип ГНДге алып келдик. ГНДден текшерген маалда мас болуп чыкты. Ошондуктан бияка алып келип атабыз. Аз автоунаа айып короо кирген тат, буюрса айып короо киргизебиз жана рейдтик иш-чараны уланта беребиз. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, соңку 2 жылда мас абалында машина айдаган 18 миңге жакын айдоочу унаа башкаруу укугунан ажыратылган. Бирок буга карабастан спирт ичимдигин ичип, унаа башкаргандардын саны азайган жок. Тескерисинче күн санап көбөйүүдө. Мына бул сиздер көрүп турган унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен токтотулган. Айдоочунун ичимдик ичкени алыстан эле билинди. Ошого карабай унаа ээси күнөөсүн мойнуна албай жатты. Бирок республикалык наркология борборунда дарыгерлер анын мас абалында экенин тез эле аныктап беришти. Андыктан айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого токтотулду. Ал эми кайгуулуу милиция кызматкерлери менен бирге өткөрүлүп жаткан рейд учурунда бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулду. Түнкү саат 1 чамасында унаа ээси мас болуп алып, унаа башкарып бара жаткан. Кармалган айдоочу айыбын мойнуна албай, жакындарына телефон чалып, тартип коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей жатты. Экөөңөр тең положительный чыгып атат да, ишкенсиңер да, ошону ачык эле айтып көрүңүз. Tamam çakağımda içine koydum. Spirtmenler. Айке эшиктен айтып калдыңыз беле жана кичине ичип алдым, баштан 100 метр айдап коеюн дедим эле кармалып калдым деп. Эми ачык айтып бериңиз да. Биякта деген сизди эч ким үмүткөн жок. Ичпедим деп айтып бериңиз. Просто сиздики факт налицо болуп калды да азырчы. Бирок анын мындай аракеттери баары бир унаасын айып короодон сактап кала алган жок. Өзүнө болсо тиешелүү протокол толтурулуп, айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча материалдар сотко жөнөтүлдү. Борбор калаада коомдук транспорт аталышындагы рейдте 2 күндө жол эрежесин бузган 2630 айдоочу аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык учурда жүргүнчүлөрдү ташыган автобустарга жана маршруттук унааларга карата коомдук транспорт аталышындагы рейдтик иш-чара жүргүзүлүүдө. Анын алкагында ичиндеги жүргүнчүлөрү менен катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилкелерге чыгып, техникалык абалы оң абалда эмес туруп каттамга чыккан, тийиштүү лицензиялык талаптарга жооп бербеген, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн, аялдамаларда башка айдоочуларга тоскоолдуктарды жараткан жана башка одоно жол эрежелерин бузган айдоочулар аныкталып жатат. 2 күн ичинде мындай айдоочулардын саны 2600дөн ашып, аларга жалпы суммасы 4 миллион 182 миң сом өлчөмүндө айып салынды. Борбор калаада мопед жана скутерлерге карата рейд күчөтүлүп, 2 күндө 233 айдоочуга айып салынды. Дагы 52 мотоскутер айып короо жайына киргизилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, соңку учурларда мотоцикл, скутерлердин катышуусунда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары катталып жаткандыктан, мопед, скутер айдагандарга карата көзөмөл күчөтүлүүдө. Анын алкагында жол эрежелерин одоно бузуп, айрыкча түнкүсүн катуу үндөр менен элдин уйкусун бузуп, катуу ылдамдык менен айдап, башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жараткандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Айсипов болдум. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.